Айкөл. Айкөл. Чынара Турсунбекова 1 жана 3 жаштагы наристелерин кызамык оорусуна каршы эмдетүү үчүн номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна келген. Ал алгач дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп эмдетүү үчүн уруксаат кагазын алган соң эмдөө кабинетинен наристелерине кызамык оорусуна каршы вакцина сайдыртты. Мындай кадам менен биз өзүбүздү жана өзгөнү оорудан коргой алабыз дейт ал. Биринчи осмотр кылышты. Балдарга уруксат берилип, ошо уруксаттын негизинде кызамык оорусуна каршы эмдөөлөрдөн экине беремтем өткөрдүк. Буюрса жакшы. Анан эми азыр өлкө боюнча кызамык оорусу чыгып атканына байланыштуу баягы коркпостон балдарды эмдөөдөн өткөрүп коюш биздин ата-эненин да милдети болот. Ал аркылуу жуккан бул оору көбүнчө 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар арасында көп катталууда. Ал алгач башынан жана кулагынын аркасынан баштап чыгып, андан соң денесине жайылат. Кийин дене табы жогорулап алы кетет. Мындан улам учурда дарыгерлер эмдөөдөн өтүү үчүн келген балдарды тыкыр текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Анткени кызамык оорусу кадимки сасык тумоо менен окшош болот. Эмдөө алгандан кийин 100% защита бербейт. Бирок именно 95%, 95% анан без осложнений деп защита алып берет да. Мисалы эмдөө алган бала ал жеңилирээк көр менен ооруса да жеңилирээк өткөрөт. Жанагындай жаман осложнениялардан алыс болот. Эгер эмдөө албаган бала болсо, аныкы баары болушу мүмкүн да. Пневмония, конъюнктивит болгондон кийин мүмкүн даже вообще көздөрү көрбөй калышы мүмкүн. Жанагындай энцефалит деп жаман осложнениялар көп. Ошо эң негизги 100%, не 100%, эң негизги защита бул эмдөөдө. Кызамык оорусу менен Нарын облусунан 41 учур катталып, учурда алардын 4-өө стационарда, ал эми калгандары үй карантинине алынган. Алар көбү 9, 5 жана 7 жаштагы тестиерлер. Өкүнүчтүүсү калк арасында аталган дартка каршы эмдөөдөн баш тарткандар дагы бар. Бирок мындай үй бүлөнүн балдары мектепке жана балдар бакчаларына кабыл алынбайт. Учурда ооруну алдын алуу максатында эртең менен балдар бакчаларында балдарды атайын медайымдар текшерүү менен кабыл алышууда. Ар бир бала бакчаларга фильтрлер уюштурулган, ооруган балдарды дарыгерлерге көрсөтүп айыккандан кийин дарыгерлердин уруксаты менен киргизгиле деп санитардык көрсөтмөлөр берилген. Азыркы кезде дагы ошо 3 ноябрда ошо номер 1 Ататүрк бала бакчасынын тарбиячысы кызамык оорусу менен ооруду. Ушул ооруларды алдын алуу максатында биз ошо контакт болгон иштеген кызматкерлер бар экен, 32 кызматкер. Ошонун ичинен 25 кызматкерге ошо 72 сааттын ичинде эмдөө жүргүздүк. Дарыгерлердин айтуусунда кызамык оорусу менен эмдөөдөн өтпөгөндөр жабыркайт жана аларда оору курчутат. Мындан улам учурда 1 жаштан 7 жашка чейинки балдар арасында жүргүзүлүп жаткан эмдөөгө активдүү катышууга ак халатчандар чакырышат. Ал эми облус аймагындагы бардык үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда вакцина жетиштүү. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.